өзүңүздүн балаңыздын оюн, пикирин сурайсызбы? Жана бул суроо эмне үчүн маанилүү деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен биз чек коюу эрежелери тууралуу өтөбүз. Психологиядагы чек коюу же жеке чектер адамдыкы. Негизи эле чек ара деген эмне десек, бул адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, каалоолорун, сезимдерин, башка адамга болгон мамилесин көргөзөт. Мисалы, бир адам экинчи адамдан бир нерсени суранса, жасоосун же экинчи адам өзүнүн каалоолоруна, мүмкүнчүлүгүнө жараша карабастан жок деп айта албай ошол нерсени аткаруу, бул ал адамдын өзүнүн жеке чегин бузуу болуп саналат. Ал эми балдар тууралуу кантип түшүндүрсөк болот десек, бул баланын оюнчуктары, баланын жеке өзүнүн буюмдары, убактысы, баланын өзүнүн денеси деп түшүндүрсөк болот. Күнүмдүк жашоодо ошол жеке чектерди балага жетиштүү түрдө калыптандыруу үчүн бир нече эрежелер бар. Мисалы, алар ата-энелер балага ашыкча зордоп тамактандырууну токтотуу, өз каалоосу менен тамак берүү. Экинчиден болуп, бул ымыркайга карата же бир кичинекей балдарга карата назиктик сезими болуп, ошол баланы өпкүңүз келип жатса, бирок бала ал нерсеге даяр эмес экен деген айгинелеп турса, анда сүйүүгө баланы мажбурлобоо. Бул эреже бардык туугандарга иштейт. Андан кийинки бул кийим эрежеси же ич кийим эрежеси. Башкача айтканда, баланын интимдик дене бөлүктөрүн башка бир адам кароого же кармоого укугу жок. Бул учурда ата-энелер менен дарыгерлер өзгөчө учур болуп саналат. Андан кийин физикалык ыңгайсыздык. Бул жакта мисалы айтсак, баланын шымынын бели ичин өтө кыспаш керек, бут кийими тар болбош керек, же үстүңкү кийиминин материалдары ыңгайсыз болбосу шарт, жана байпактары жыртык болбош керек. Бул мисал катары айтылган. Андан кийин баланын дагы бир, эгер бала дааратканага баруудан же ич кийимин алмаштыруудан же кийимдерин алмаштыруудан бирөөнүн көзүнчө уялып жатса, ошол уялуу сезимин байкагандан кийин максималдуу түрдө ал ыңгайсыздыкты сезбөөгө шарт түзөбүз. Жана балаңыздын сырлары ата-эне үчүн маанисиз жана күлкүлүү болуп турса дагы, ошол сырларын сактоо керек. Бул эрежелер ушу баланын жеке ички өзүнүн чектерин сактоого, түшүндүрүүгө жардам берет. Андан сырткары, ушул эле жеке чек эрежелерин орнотууда ата-энелер бир нече катачылыктарды кетирет. Мисалы, чоң адамдын ортосундагы сүйлөшүүнү, бул эки барабардын сүйлөшүүсү деп айтсак болот. Ал эми бала менен ата-эненин ортосундагы чек тууралуу айтканда, эч качан ата-эне бала менен тең эмес. Анткени ата-эне балага кам көрүш керек, жана аны коргоо, бул ата-эненин милдети болуп саналгандыктан, бала менен чек аранын эки жагында болуу мүмкүн эмес. Ал эми ошол чектерди орнотууда дагы бир нече сунуштар бар. Ошолорго көңүл бурсак, алар ата-эне баланын жүрүм турумуна түшүнүктөрдү так аныктоосу керек. Мисалы, бир эле жүрүм турум, баланын бир эле жүрүм туруму кээ бир учурларда ата-эне тарабынан туура эмес деп айтылат, ошол эле жүрүм турум кээ бир учурларда туура деп айтылат. Ошондо бала түшүнбөстүккө туш болот. Экинчиси, бул балага карата ата-эне өзүнүн кадырына ишениси. Көпчүлүк ата-энелер коомчулукта же элдин алдында жүргөндө, мен баламдын терс жүрүм турумуна карата кандайдыр бир башкаруу мүмкүн эмес болуп калат, мен башкара албай калам деп коркунуч сезими болот дагы. Ошол коркунуч сезимин бала сезип көрүп, ал дагы тынчсыздана баштайт. Ошол тынчсыздануу учурунда баланы башкаруу өтө оор болуп калат. Үчүнчү, бул баланын колунан келбеген нерсени күтпөө. Ата-энелер көпчүлүк учурда баладан башка бирөөнүн сыйла, анын дагы эрежелерди сакта деп баладан талап кылабыз. Бирок баланын баш мээсинин өзүн өзү башкара билүүсү же өзүн башкалардын ордуна коюп көрүүсү 5-6 жашында калыптанат дагы. Ошол маалда бала башкаларды түшүнүүгө аракет жасайт. Ошондуктан үйдө эрежени балага үйрөтүп жатканда дагы баланын жаш курагын эске алуу зарыл. Андан кийин балага кысым көрсөтпөө.
балага кысым көрсөткөндө бала башында унчукпайт, андан кийин тополоң кылганга өтөт, укпай калат, же болбосо укса да уккан жокмун дейт, көрсө да көргөн жокмун дейт дагы. Ар кээ бир үй бүлөлөрдө жок деп бир нерсени кылгысы келбесе кылбайм деп айттуу адатка айланбагандыктан бала өзүнүн ачуулангандыгын кыйыр түрдө көргөзө баштайт. Мисалы үйдөн качып кетиши мүмкүн, же айткан нерсесин укпай коюшу мүмкүн. Ушундай бир кыйыр түрдөгү жүрүм турумга алып келет. Андан кийин ата-энелер өзүн баласынын ордуна коюп көрүүсү дагы керек. Анткени балам мен айтып жаткан эрежелерди же биз чогуу түзгөн эрежелерди аткара алабы, ушул нерсени түшүнөбү деп. Анан ошол эле учурда ата-энелер кээ бир учурларда бир иш аракеттерди жасагысы келгенде же жасагысы келбегенде өзүнө ошол жасайм же жасабайм деп мүмкүнчүлүк берет. Ал эми баласына келгенде ал баласы жасабайм деп аткаруудан баш тартканда баласын уяткарып же кандайдыр бир терс сөздөрдү айтышы мүмкүн. Ошентип ушул чек эрежелери бизге үй бүлөдө балдарды тарбиялап жатканда чыр чатактарды азайтууга жардам берерин унутпашыбыз керек. Эгерде үй бүлөдө ушул чек эрежелер иштебей жатса, ата-эне ойлонуу керек. Эмне үчүн бул иштебей жатат? Бул эрежелер менин балам үчүн адилеттүүбү же мен өзүм бөтөн аймакка кирип кеткен жокмунбу деп. Ушул жерде дагы айтып койчу нерсе, ата-энелер кээде өзүлөрү балдарынын чектерин бузат. Мисалы биз жогоруда айтып кеттик, чек бул дагы ошо өзүнүн кийимдери, буюмдарын баланын суроосуз эле башка жака жылдырып же бирөөгө берип коюшу мүмкүн. Анан кайра балам сен менин чегимди, мени урматта, мени сыйла деп талап кылабыз да. Ошол өзүбүздүн жүрүм турумубузга ата-энелер көңүл бурабыз. Баарлашуу жүрүп жатканда, ушу эрежелерди киргизип жатканда эң эле ар тараптуу жана эффективдүү ыкмалардын бири мен билдирүүлөр концепциясын колдонууну сунуштайбыз. Анткени булар баланын өзүнө эмес, баланын жүрүм турумуна же жүрүм турумунун жыйынтыгына карата сүрөттөлөт жана ошол нерсеге айтылат. Мисалы, эгер балаңыз бир ишти туура эмес кылган болсо, сен ишти туура эмес кылдың дегендин ордуна мен билдирүү концепциясын колдонсок, сен ушул ишти кылганыңа капамын же болбосо позитивдүү бир жакшы жетишкендикке жеткен болсо, мен сенин ушул жетишкендикке жеткениңе кубанычтамын деген сүйлөмдөр аркылуу билдиребиз. Бул мен билдирүү ыкмасы конструктивдүү диалог түзүүгө жардам берет дагы. Жана бала менен көйгөйлүү учурларда сүйлөшүп жатканда бала өзүн соттогудай сезбей, сиздин өнөктөшүңүз болуп, бул чечим чыгарууга даяр болот. Андан кийинки дагы бир ыкма шартсыз кабыл алуу. Балага шарт койбостон, балаңыз кандай болсо ошондой жакшы көрөрүңүздү, кабыл аларыңызды, ишенериңизди билгизүү. Бала сыртта, үйдөн сырткары бир окуя болсо, ата-энем кандай гана учур болбосун мени колдойт деген ишеничте болуп туруусу бул маанилүү. Бүгүнкү теманы бир сөз менен жыйынтыктап айта турган болсок, өзгөрүүнү кааласак, ата-энелер өзүбүздөн башташыбыз керек. Бүгүн сиздер менен биз чек эреже коюу тууралуу өттүк. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.